Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биздин бүгүнкү программа эгемендиктин 20 жылдыгына арналды. Бул жерде байырлаган бардык этностор Кыргызстанды бардыгы тең мекеним деп санайбы? Баары тең текши өлкөнүн жеңилин жерден оорун колдоно алабы? Же болбосо мамлекет көп улуттуу болгондо күчтүү болобу же моно улуттуу болуш керекпи деген суроолордун айланасында талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектептин директорунун окуу иштери боюнча орун басары Татьяна Балаева, Ош Шамы гезитинин өзбек бөлүмүнүн редактору Эркин Байназаров жана Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү коомдук ишмер Садык Шернияз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Барыңыздарды эртеңки 31 август эгемендиктин 20 жылдыгы майрамы менен куттуктаймын. Анан кыскача бир оюңуздарды айтып кетсеңиздер да, бул күндү кандай майрамдайсыздар? Желек көтөрүп алып чыгып майрамдайсыздарбы? Негизи эле 20 жыл ичинде Кыргызстан мындай өз алдынча мамлекет боло алдыбы, эгемен мамлекет боло алдыбы? Кандай четинен айта берсеңиздер? Албетте эгемен мамлекет деп айтат элем Кыргызстанды. Себеп дегенде 20 жылдык бул мөөнөт оңой эмес мөөнөт. 20 жылдын ичинде көптөгөн оор сынактарды башынан өткөздү биздин мамлекетибиз. Кантип майрамдайсыз анда бул майрамды? Бул майрамды мындай бир чоң бир кубануу же болбосо эйфория менен майрамдагандан мурда бул бир олуттуу майрам болуп калды да бизге. Ошон үчүн өзүбүздүн үй бүлөбүздүн тегерегинде эле олтуруп, ошол учурда 20 жылдык өткөн тарыхыбызга сара эсеп салып майрамдайбыз. Татьяна айым, сизчи кандай майрамдайсыз? Биз эртең окуучулар менен мугалимдер парадка чыгабыз. Ар бирибиз желек көтөрүп, анан улуттук кийим кийип алып чыгабыз. Сизчи? Ошто чоң майрам болот. Бардык кесиптештерибиз, уй шаардыктар бардыгы чоң катта ушу борбордук аянтта майрам болот. Майрам менен мамиле чыгабыз ошол жерге. Кыргызстан эгемен мамлекет боло алды деп ишенесизби, ойлойсузбу? Эгемен мамлекет болду деп эсептейм. Бир аз али экономический жактан азыр кыйынчылык болуп турар. Бул эгемендүүлүктү ата бабаларыбыз ошо нече жылдардан бери ойлоп экен. Бул эң чоң улуттук байрамыбыз десе болот. Болтуранда азыр студияда олтурган баарыбыз тең эле кандайдыр бир деңгээлде совет ордунда тарбия алганбыз да. Анан октябряттар, пионерлер, анан комсомол деп бир патриоттулук духта сугарылып тарбияланган адамдарбыз да. Кайра СССР болушун мындай СССР болуп калса кайра деп ойлойсуңарбы? Кайра ошону көздөбөйсүңөрбү? Менин оюмча кайта ошол Советтер Союзу болушун көздөгөндөр бул эми турмуштан артта калгандык деп эсептейм. Мен да ошентип эсептейм. Анткени эми 20 жылдын ичинде айткандай көп эле жакшылыктар болду, жамандыктар болду. Анан бирок ошо жакшылыкка ишенип эле мен ойлойм, ушу жакшылык эле болуп, жакшы нерселер болуп көрмөксүн деп. Эркин мырза, сизчи кандай ойлойсуз? Мен пикирлерге мен кошулам. Башка сөз жок, бул аркага кайтыш жок да. Эмнеге антип ойлойсуз? Эмнеге дегенде биз мурда бардык ушу Союз республикалар борборго, Москвага баш ийип келген. Бирок ошол учурда совет мезгилинде элдер мындай көөнү ток жашачы, азыр аябай оор мезгил болуп калды деген дагы пикирлер жок эмес да. Туура, башыдан ушундай болот да. Бул баскычты, бул этапты биз басып өтөбүз да. Болтуранда бир башка бир фактыларга да токтололу. Мына кыргыз армиясы туурасында сөз кыла турган болсок, дээрлик кыргыз армиясын моно улуттуу деп азыр көп айтыла баштады да. 6% өзбек тектүү Кыргызстандын жарандарынан турат экен, калган 6% башка улуттун өкүлдөрүнөн турат экен да. Анан балким ошол баягы улуттук курамга төп келбейт, ошондуктан баягы башка Кыргызстанда жашаган улуттар баягы Кыргызстанга күйбөйт деген сөзгө ушул нерсе шылтоо болуп жаткандыр да. Анан айтсаңыздар, бирдей чөңүзгүлдөргө тең суроо, кимиңиздерди мисалы балдарыңыздар же болбосо инилериңер, бир туугандарыңар армияга барып, куралдуу күчтөргө барып кызмат өтөйт? Биз өзүбүз үйдө 7 тууган болсок, 7-өбүздөн барып келгенбиз армияга. Татьяна, менин уулум дагы бул жерде Бишкекте окуп жүрүп, армияга чакырылды. Бул жерге мен Бишкекке келип узаттым. Бирок Нарын погран войскасына туш болду, ошол жерден службасын өттү. Мен мисалы үчүн кубанычтамын. Көп жакшы нерсе алды. Нарында армияга баргандар көп элеби? Көп эле. Эркин мырза, сизчи кандай? Мен эми турусын айтканда, кийинки жылдары эгемендүүлүк жеткенден бери да көрүп атам, ушу могу өзбектер, башка улуттар армиядан катышты баштап атат да. Эмне себептен андай? Мен буну ойлойм, могу эгемендүүлүктөн кийин да
ошо алиги армияда ушу жаңы бир реформа жүрбөй кыйынчылык болгондо ошо кыйынчылыкта көтөрө албай калып ошондойда анан экономический жактан кыйынчылык болуп калып ушу акча тапуу жолу менен башка жерлерге кетип калып ошондой болуп эле качып калышты. Асылдык мырза, сиз ушул пикирге макулсузбу? Чын эле ошон үчүн барбай жатышабы? Армия болобу же башка тараптарда болобу, башка улуттардын аздыгы байкалат да. Бул менин оюмча биздин мамлекеттик идеологиянын чабалдыгы. Ошол учурда баягы кыйынчылыктарды көтөрө албай деп атпайбы? Анда кыргыз балдар ал кыйынчылыктарга чыдап атабы? Негизинен бул баары келе идеологияга такалат го дейм. Биз ошол Кыргызстандын мамлекеттик идеологиясына көп көңүл бурулбай, могу 20 жылдын ичинде байлык жана бийлик идеологиясына көбүрөөк көңүл бурулуп, руханий жактан өсүш тилекке каршы толук көңүлгө аларлык болбой келе жатат. Анда болуп турганда армиядан башка фактыга кайрылсак да, мына Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштегендердин 91% кыргыз улутунан экен да. Анан же болбосо милиция, прокуратура органдарында дагы кыргыз жарандар баягы басымдуулук кылат да. Ош окуяларынан кийин дагы милицияда мисалы Ош облусу боюнча 10% өзбек тектүү жаран иштейт экен, 10 гана пайыз. Мына албетте сиз баягы кадр маселесине тиешеңиз жок, бирок сизден коомдук ишмер катары сурагым келип атат да. Негизи ушул жагдайга кандай баа берсе болот? Негизинен эле ушул эмнеге мамлекеттик кызматтарга мындай башка улуттун өкүлдөрү аз тартылат да? Кыргызстанды куруу дагы жана болбосо ошо ошонун ичиндеги структура мамлекеттик кызматтарда бизде түптөр элек мындайча айтканда программа болобу же болбосо чогуу комплекстүү иш алып баруу. Биз мындайча айтканда там-туң туруп ушул 20 жылдын ичинде 5-6 жолу баса көрсөтүп коеюн, конституцияны гана алмаштырдык да. Ушунсузда бир конкреттүүрөөк жооп берсеңиз да, эмне үчүн башка улуттун өкүлдөрү мындай көп тартылбайт да, же баргылары келбейби баягы армияга барбаган сыяктуу эле? Сизге конкреттүү айта турган болсом, бул боюнча толук программа иштелип чыга элек мамлекеттик түзүлүштөгү. Ошонун бир гана бул көзгө көрүнгөн фактысы деп айтат элем. Татьяна айым, сизчи, сиз кандай ойлойсуз бул маселеге? Кандай карайсыз сиз? Эми Союз ыдырагандан бери чындыгында эле ошол шайлоодо мисалы үчүн ошонун баары билинип атат, бул журмушка орноштургандын баарын билинип атат. Менин ата-энем 47-жылы мамам согуштун ветераны эле. Ушу Кыргызстанга анда врачтар жок, медсестралар жок. Ушу Кыргызстан өнүксүн деп ошо эмеге жиберилген. Ошондон бери папам болсо Украинадан келген. А кезде жакшы эле болчу. Мисалы үчүн мына биздин мектепте бар 3 завуч, үчөөбүз тең орус улутунанбыз. Мен украинка. Биздин мектепте андай кысымдык жок. Болуп турганда андан башка дагы фактыларында миграция маселесине көчөлү да. Ушул маселени улай эле мына өткөн кылымдын соңунда орус тилдүү калктын айрым бир бөлүгү баягы жабыла көчкөнү баарыбызга белгилүү. Аны айтсаңыз, мына бир топ азыр кайтып келип жатышат. Анан бир аз суроо мындай одоно болсо кечирип коюңуз. Бирок баягы сиздин дагы бир көчүп кете турган оюңуз жокпу? Же болбосо шартыңыз болбой атабы? Анткени нарында баягы климаты катаал жерде, моно улуттуу жерде азыркыга чейин жашап жатканыңыздын сыры эмнеде? Жок, биз бала чагыбыздан эле ушу барак үйдө туруп калдык, бир 8-9 үй бүлө. Анан бир казанга тамагыбызды жасап алып, бир көңкөбүз бар болчу. Ошол жерден ысыкынан жеп, анан бир бала эшикте калчу эмес. Любой моментте мисалы үчүн ата-энеси айылга кетсе дагы баласын үйүндө бекитчү эмес, балдары деле короодо калчу. Анткени ал ишенчү да, что любой үйгө кирсе үйдөн тамак ичип алат, курсагы ток болот баланын деп. Азыркы кезде мисалы үчүн биз жарабазан айтып балдар келип атат үйгө. Аларды үйгө киришпей, тажаттыңар деп алат. Кичине пейилибиз жок, мен айтпайм. Мен айтпайм. Кичине пейилибиз бузулуп баратат да. Дагы бир эле ошол мыйзам ченемдүү көрүнүшкө токтолгум келип атат. Мына Кыргызстанда окуялар курчуп кеткенде бир же экономикалык оор абалга туш болгондо эле Кыргызстанды таштап баягы кеткендер көбөйөт да. Мисалы 2005-жылдагы окуялардан кийин, апрель окуяларынан кийин дагы кеткендер көбөйдү. Мына жакында биротоло көчүп кетем деген 40 жаштагы Бишкектин тургуну Александр деген киши экен. Ал айтты да, Кыргызстандан мен келечекти көрбөй калдым депчи. Ошон үчүн бир туугандарымдын баары менен кетип атам деп. Сизде мисалы ошондой кээде күдүк ой пайда болбойбу? Кыргызстандын келечегине ишенесизби? Жок, мен Кыргызстандын келечегине ишенем. Я преданная патриотка своей родины, своего Кыргызстана дегендей.